Бала көптүгүнө байланыштуу өзүңүздөр көрүп атырсыздар. Балдар 3төн отурат бир партада. Ушул ыңгайсыздыктар балдар жазганда бир аз бири-бирине тоскоолдук болуп атат. Бир жыл жакшы иштеди, 8 ай. Жакшы иштеп, үстү жабылып, ичинде көптөгөн иштер бүтүрдү. Азыр бир 80-90% бүтүп калды. А бирок 2 жылдан бери ал имаратыбыздын курулушу токтоп турат. Анын негизги себеби бул акча каражатынын бөлүнбөгөндүгү болуп турат. Мэрия тарабынан биз республика бюджеттен, өкмөттөн, финанс министринен кат аркылуу сураганбыз, бирок каржы маселе тартышталган айтор бизге каржы маселеси келген жок. Ошондуктан курулуш иштери жылбай токтоп турат.